Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, радио угармандар, сиздерге өкмөт үйүнүн басма сөз борборунан Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевичтин брифинги. Бүгүнкү брифингде биз ушул мектептердин ачылышы, билим берүү мекемелеринин иштөө тартиби жана мындан сырткары ошол алдыдагы шайлоо өнүктүгүнө өкмөт тарабынан кандай даярдыктар көрүлдү, ушул тууралуу кыскача маалымат берилет. Бизде бүгүнкү түзөөнү сиздер биздин мамлекеттик телеканалдар аркылуу, ошондой эле биздин социалдык баракчалардагы, социалдык тармактардагы расмий биздин баракчалардан көрүп уга аласыздар. Кубатбек Айылчевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бүгүнкү брифингде мен негизги бүгүнкү күндөгү актуалдуу болуп турган маселелерге 3 маселеге токтолсом деп турам. Бул биринчиси жалпыга маалым болгондой, жакынкы күндөрү бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү. Экинчиси кечээ күнү биздин республикалык пандемияга каршы күрөшүү боюнча штабынын чечими менен мектептердин кээ бир тармактарга, мектептердин кээ бир класстарга окууга уруксат берүү боюнча чечим кабыл алынды. Ошол боюнча айтып берсем, үчүнчүсү бүгүнкү күндөгү пандемиянын республикадагы акыбалы боюнча. Биринчиси жалпыга маалым болгондой, 3 күндөн кийин 4 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлоо күнү өтөт. Ал эми эртең шайлоо алдындагы үгүт иштеринин акыркы күнү. Учурдан пайдаланып, өкмөт тараптан аткарылган иштерге жана учурдагы даярдыктар боюнча абалга токтоло кетсем, биринчиден өкмөт шайлоо процессинде Конституцияда жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардын жана компетенцияларынын чегинен чыкпай иш алып барып жатат. Шайлоо кампаниясы мыйзамдарга ылайык уюштурулду жана Кудай буйруса өткөрүлөт. Шайлоочулардын тизмеси мамлекеттик каттоо кызматынын калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрине кирген персоналдуу маалыматтардын негизинде түзүлдү. Шайлоочулардын тизмесинин актуалдуулугу мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте өз ара кызматташуунун негизинде туруктуу жүргүзүлүп турду. Бул шайлоодон шайлоого чейинки аралыкта дайыма толукталып, такталып тура турган маселе. Тизменин бардыгы Тизме.gov.kg деген сайтта жана 70 күндөн бери шайлоо участокторунда кагаз түрүндө илинген. Ар бир шайлоочу өзү тууралуу маалыматты же участоктон же болбосо интернет аркылуу, жогоруда мен айткан gov.kg сайт аркылуу билип турууга толук шарт түзүлдү. Ошондой эле форма 2 боюнча айтсам, паспортто катталган жер эмес, шайлоого катыша турган участоктогу боюнча ниетин билдирген арыздар боюнча каттоо иши бир гана шайлоо комиссияларынын компетенциясына кирет. Тийиштүү мамлекеттик органдарга ар бир жарандарыбыздын аты жөнү тизмеден табылышы боюнча толук сверкаларды жүргүзүү тапшырмасы берилген. Биометрикалык система ар бир партияга паспортун берип коюп, тигил жактан же бул жактан да салам деп жүргөн шайлоочуларга автоматтык түрдө жол бербейт. Мына жаңы системанын өзгөчөлүгү ушундай. Илгери баарыбыз билебиз, мындан бир мурунку шайлоолордо атайын элде карусел деп койчу. Элдер тиги жакка да барып, бул жакка дагы барып, бир нече жолу шайлоого катышууга мүмкүнчүлүктөр пайда болгон убактар болгон. Азыркы жаңы системанын негизги жакшы бир жери ошондой бир адам бир шайлоодо бир жолу гана добуш бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бир адам бир гана добуш бере алат. Мындайча айтканда, автоматташтырылган биометрикалык система экинчи жолу бюллетень бербейт. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы 27 сентябрда акыркы тизмени тактап, участокторго ийилди. Учурда шайлоочулардын саны 3.523.554 болуп түзүлдү. Шайлоо өнөктүгү идеалдуу өтүп жатат дегенден алысмын. Тескерисинче өкүнүчтүүсү кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине бир нече материалдар катталды. 2015 жылдагы шайлоодон кийин шайлоо мыйзамдарынын ичинде үгүт иштерине административдик ресурстарды колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу сыяктуу иштерге катуу санкциялар киргизген. Бул маселелер такыр жокко чыгаруу максатында атайын билесиздер,
2015 жылдагы шайлоодон кийин Жогорку Кеңеш мыйзам кабыл алып, президентибиз кол коюп, ошол атайын санкциялар менен жаза ушундай иштер боло турган болсо жазалоо иштери абдан күчөтүлүп, бүгүнкү күндө шайлоочуларды сатып алуу маселеси, ал тургай мамлекеттик кызматтагы адамдардын шайлоого киришкен маселелер боло турган болсо, аларга дагы жаза колдонуу боюнча атайын жоопкерчиликтер каралган. Азыр бардык фактылар боюнча жогоруда мен айткан мына бир нече шайлоонун эрежелерин бузуу боюнча фактылар катталганын билесиздер. Кээ бир райондордо ошол жолугушуу учурунда же болбосо башка маселелер менен ошол фактылар боюнча бүгүнкү күндө атайын териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул боюнча кечээ күнү мына башкы прокуратура расмий маалыматтарын билдирди. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 22 беренесине ылайык мен премьер-министр катары бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин шайлоого карата үгүт иштерине катышпоого, ошондой эле административдик ресурсту пайдаланууга тыюу салынарын дагы бир жолу катуу эскертемин. Ошол эле учурда биздин өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө көз салып жаткан башка мамлекеттердин байкоочуларынын алгачкы пикирлери жарыяланып жатканын көрүп жатасыздар. Кечээ массалык маалыматтарына көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин байкоочулар миссиясынын аралык отчету жарыяланды. Ушул бир эле уюмда 144 эл аралык байкоочу бар. Булар азыр келип бизде иштеп жатышат. Бизге мындан башка да канчалаган эл аралык жана ички байкоочулар көз салып турушат. Булардын отчетунда азыркы шайлоо өнөктүгү айрым фактыларды эсепке албаганда тынч өтүп жаткандыгы белгиленди. Айрыкча бардык саясий партияларга тең укуктар каралганы. Мисалы үчүн коомдук жана аймактык телерадио компанияларын бирдей убакыттагы акысыз эфир берүү, мезгилдүү басылмалардан бирдей көлөмдө акысыз материалдарды чыгаруу, массалык маалымат каражаттарынан, интернет басылмаларынан бардык маалыматтар жеткиликтүү болуп жаткандыгы айтылды. Аравандагы окуяларды кошпогондо провокациялык жана чагымчылдык иштерге алдырбай, өлкөбүздө дээрлик шайлоо алдындагы үгүт иштерин тынч өткөрүүгө салым кошконуңуздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге 4 октябрда жана андан кийин дагы баары тынч болушун каалайм. Тартипти камсыз кылуу, шайлоону тынч өткөрүүгө шарт түзүү. Бүгүнкү брифинг шайлоо алдындагы соңку кайрылуу болуп жаткандыктан саясий партияларга кайрылгым келет. 4 октябрдан кийин партиялар бири-бириңиздерге өз ара сый урмат менен мамиле жасап, коомду дүрбөлөңгө салбай, шайлоонун жыйынтыгын таанууда саясий эрктүүлүктү көрсөтүүгө чакырам. Жана мен ишенем, биздин партиянын лидерлери, жетекчилери, ошол депутатка биздин кандидаттар ушул мен жогоруда белгилеген маселелерге ошол саясий эрктүүлүктү көрсөтүп, туура мамиле кылат деп. Пандемиянын шартында баарыбыз коомубуздун дестабилдештүүсүнө жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күнгө карата шайлоону өткөрүүгө бардык структуралар даяр. 54 аймактык шайлоо комиссиясында 2475 шайлоо участогу, анын ичинен 45-и чет өлкөлөрдө түзүлүп, алардын толук кандуу иштөөсү үчүн аткаруу бийлиги тарабынан материалдык, техникалык жактан жабдуу, толук камсыз кылуу иштери өз убагында уюштурулду. Электр энергиясы, интернет, компьютердик, ксерокопиялык, шаардык жана уюлдук телефон аппараттар, планшеттер, сейфтер менен камсыздалып, тиешелүү мерчемдүү жерлерге кошумча генераторлор даярдалып коюлду. Окутуу, үйрөтүү иштери үчүн өз убагында залдар менен толук камсыз кылынды. Тийиштүү адистер шайлоо күнү иштөөгө даярдалды. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан шайлоону уюштуруу жана өткөрүүнүн жүрүшүндө жарандардын саламаттыгы үчүн санитардык эпидемиологиялык коопсуздугун камсыздоо боюнча иш-аракеттер алгоритми иштелип чыгып бекитилди. Учурдардын негизинде иштер жүргүзүлүп жатат. Жеке коргонуучу каражаттар, дезинфекциялоочу каражаттар, бет каптар менен толук камсыздалды. Шайлоого республикалык бюджеттен 723 миллион сом акча каралган. 29 сентябрга карата 478,1 миллион сом борбордук шайлоо комиссиясына берилген заявкасына ылайыкташылып бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө өздөштүрүлүүдө.
Биометрикалык идентификациялоо аркылуу добуш берүүгө техникалык каражаттар толук даярдалды. Бардык тийиштүү органдарга эч кандай укук бузууларга жол берип коюу боюнча катуу көзөмөлдүү күчөтүүнү тапшырылды. Ар бир учур боюнча ыкчам карап чыгуу тапшырмасы берилди. Шайлоону 91 теле, 27 радио, 59 печаттык жана 77 интернет басылмалар чагылдырат. Массалык маалымат каражаттары үчүн бардык маалыматтар ачык. Байкоочуларга бардык шарттар түзүлгөн. Буга чейинки брифингде айтылгандай, биздин өлкө маалымат булактарынын бардыгына ачык айкын. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктарына бюллетендердин убагында жеткирүү жана мигранттарыбызды маалыматтар менен камсыздоо иштерине эч кандай мүчүлүштүктөр болбойт. Шайлоо процессинде мыйзамдуулуктун сакталышына, жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо, укук коргоо органдары көзөмөлдүү күчөтүлгөн тартипте алып барып жатышат. Шайлоо участоктарында 10 миңден ашык укук коргоо кызматкерлери ишке тартылды. Мындан тышкары элдик кошундар дагы иштейт. 1 октябрдан баштап укук коргоо органдары күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Шайлоого даярбыз. Мен ойлойм, ар бир жаран өзүнүн жарандык милдетин аткарып, шайлоого катышып, добушун өзү тандаган партияга берет деп ишенемин. Учурдан пайдаланып, шайлоочуларга, партияларга шайлоону өткөрүү боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү кызматкерлерге санитардык, эпидемиологиялык талаптарды сактоого чакырабыз. Биз үчүн баарынан кымбат, мен ойлойм баарыбыз буну туура түшүнөбүз деп, ар бир жараныбыздын ден соолугу баарынан кымбат бизге. Кийинки маселе мектепте окуу процессин жандандыруу өкмөттүн негизги маселелеринин бири бүгүнкү күндөгү көңүл чордорундагы иш. Кечээ республикалык штабта бул маселе каралды. Штабтын мүчөлөрүнүн чечими менен окуу процессин жандандырууга уруксат берилди. Бирок анын көңүл бура турган бир катар шарттарына токтолуп кетейин. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр байкагандай, мына дүйнө жүзүндөгү бүгүнкү күндөгү пандемиянын шарты кээ бир мамлекеттерде абдан күчөп баратканы, мына бүгүн дагы кээ бир европалык мамлекеттерде өзгөчө абал режимдерин киргизүү боюнча чечимдер кабыл алып жатканы боюнча маалыматтар келип атат. Бул дагы бизди абдан кооптондуруп жатат. Бирок ошого карабастан мына турмуш уланат, балдарыбыз окуш керек. Мына май айынан баштап окубай, андан кийин каникулда болду. Кийинки шартта дагы мына онлайн режимде окушуп, баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Балдардын тарбиялык жагы биринчиден, экинчиден балдарыбыздын ошол окууда алган билиминин деңгээли баары бир ошол көнүп, ошого окуп кеткенге чейин бир топ төмөндөп кетиши мүмкүн деген коркунуч бар. Ошого байланыштуу Билим берүү жана илим министрлигинин кайрылуусуна ылайык Саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен республикалык штаб ушундай чечимди кабыл алып атабыз. Шарттарына токтоло турган болсок, кимдер окуйт, качан окуйт, кандай шартта окуйт деген маселе. 1-класстар буга чейин белгиленген алгоритм негизинде окуп жаткан. Ошондуктан азыркы чечим менен 2-класстан 6-класстарга чейинки окуучуларыбыз, биздин балдарыбыз окууга киришет. Алар үчүн окуу башталат, калган класстар азырынча онлайн режимде окуп турушат. Себеби билесиздер, мына өзгөчө Бишкек шаарында, Ош шаарында, чоң шаарларда эл көп жашаган элдик калктуу пункттарыбызда бизде мектеп маселесинде мына 1 класста 30-40тан окуган класстарыбыз бар. Бул сөзсүз түрдө жана биздин эпидемиологиялык эрежелерди сактоого толук кандуу жооп бербейт. Ошого байланыштуу мына биз акырынан четинен болсо да киргизип, ушул окутууну баштап көрөлү деп ушундай окутуп чечим кабыл алдык. Себеби дегенде бул жерде азыр айтып берем, андан кийин министрлик да өзүнүн шарттарын, кандай шарттарда окутуу процесстери жүргүзүлө турганын айтат. Окуу процессин биринчиден иштелип чыккан алгоритмге ылайык даярдоо үчүн бир аз убакыт берилди. Экинчи жагынан шайлоодон кийин дүйшөмбү күнү орун алган
орун жайлардын бардыгын ырасташ керек. Буга бир күн убакыт берилди. Мына билесиздер, биздин көпчүлүк шайлоо участактарыбыз ошо мектептерде уюштурулат. Ошого байланыштуу бир күн убакытты биз ошолорду жыйыштырып, мектепти даярдоого берип жатабыз. Ошону менен демек окуучуларыбыз 6 октябрдан баштап 2 класстан 6 класска чейинки окуучуларыбыз окууга барууга мүмкүнчүлүк алышат. Шарттары боюнча айта турган болсок, 2-6 класстарды окууга киргизүү боюнча билим берүү жана саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тиешелүү алгоритм иштелип чыкты. Ага ылайык окуу процесси биринчиден мектептин окуучуларынын санына жараша уюштурулат. 200-гө чейин окуучу болсо, бекитилген расписание кадимки режимде жүрөт. Андан көп сандагы окуучусу бар мектептерди ийкемдүү графикке ылайык окутулат. Баланын саны 200-дөн 500-гө чейин болсо, кадимки смендик окуу процесстери уюштурулат. 500 жана 500дөн жогору болсо, 2 сааттан кем эмес интервалы менен смендик окуу процесси уюштурулат. Булар туурасында министрлик кеңири маалыматтарды массалык маалымат каражаттарынан берет. Мунун бардыгы жөн эле жасалып жаткан маселе эмес. Атайын медициналык кызматкерлердин түзгөн алгоритм негизинде ал жерде бардык майда чүйдөсүнө жазып берилген. Ошонун негизинде уюштуруубуз бүгүнкү күндө абзел. Урматтуу мекендештер, туура түшүнүшсүздөр деп ойлойм. Бул да болсо биздин элибиздин ден соолугуна эң негизгиси биздин ошо жаш бөбөктөрүбүздүн, балдарыбыздын ден соолугун сактоо максатында, ошону менен бирге окуу процесстерди жүргүзүүгө аракет кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан иштер. Түшүнүп турабыз, бир топ ыңгайсыз абал жаралып жатат, бир топ мындай оорчулуктар болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндөгү пандемиянын шартында мен баарыңыздарды түшүнүү менен кабыл алып, ушул шарттарды сактоого дагы бир ирет чакырамын. Экинчиден, сабактарды өткөрүүдө өзгөчөлүктөр болот. Атап кетсек, климаттык шарттарды эске алуу менен турмуш тиричилик коопсуздугу, мекен таануу, адеп, дене тарбия сабактарын таза абада өткөрүүгө сунушталат. Бул кадимки ошол таза абада эшикте класста алып чыгып алып туруп, мугалимдерибиз ушундай сабактарды өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар сабактар деп ойлойбуз. Ошого байланыштуу ушундай сунуштарды берилип жатат. Үчүнчүдөн, бир нече тыюу салуулар бар. Мектептерде ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берилбейт. Ата-энелер менен башка адамдарга имаратка кирүүгө тыюу салынат. Төртүнчүдөн, тазалоо иштеринде мектептерге, класстарга жана башка ички жайларга бир нече санитардык талаптар коюлду. Мисалы, убагында желдетип туруу, дезинфекциялоочу каражаттар менен күнүгө 2 жолу жок дегенде тазалап туруу жана башка ушул сыяктуу иштер. Ошону менен бирге мектептин короосу, анын аймагы, спорт аянтчылары, мектепке жанаша жайгашкан имараттар жакын жайгашкан болсо, ар дайым дезинфекцияланып турушу зарыл. Бешинчиден, окуучулардын жана мектепте иштегендердин бардыгынын ден соолугун күнүгө текшерип туруудан тышкары, балдар менен туруктуу байланышта болгон адамдардын, мугалимдер жана башка персонал маска режимин сактоосу катуу талап кылынат. Коронавирус инфекциясын алдын алуу чаралары тууралуу жеке гигиена, кол гигиенасы жана жөтөл этикетин сактоо боюнча көрсөтмөлөрдү берүү зарыл. Демек, санитардык талаптар толук сакталууга тийиш. Мектептин жетекчилери толук жоопкерчиликти алып, 6 октябрга карата окуу иштерин баштаса болот. Жогорудагы талаптарды мектептердин администрациясы уюштурушу зарыл жана сактоого жоопкерчиликтүү. Окуу процессин баштаарда дагы бир маселе, бул кышка даярдык маселеси. Жогорудагылар менен биргеликте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мектептерди, бала бакчаларды, ооруканаларды кышка карата жылытуу маселелерин азыртан баштап толук камсыздоо боюнча катуу тапшырмалар берилди. Аба ырайы сууктап кетсе, балдарды муздак мектептерге алып барып оорутуп албаш үчүн керек болсо жылытуу маселесин эрте баштаганга дагы уруксат беребиз. Андан сырткары имараттарды, класстардын терезелерин жылытуу иштерин жүргүзүү негизги маселелердин бири болуп эсептелет. Эгерде мектеп суук болсо, анда ошол аймакта азырынча окууну баштабай турса да болот. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө андай маселе жок. Мына
ансыз да кышка даярдык иштери жүргүзүлүп жаткан. Ошондуктан бул боюнча маселе чыкпаш керек. Бардык жерде жылуу мектептерде балдарды окутууга мүмкүнчүлүк болот деп. Кыскасын айтканда, мектептерде жылуулук жагы толук камсыз болууга тийиш. Бул боюнча тиешелүү тапшырмалар, чаралар министрликке тиешелүү, ошондой эле жергиликтүү бийликтерге берилди. Кечээ өкмөттүн жыйынында кышка даярдык маселеси каралды. Анда мектептердин көмүр менен камсыз болушу бүгүнкү күндө 58%ды түзөт. Айрым мектептерде 100%га чейин. 58% дегенибиздин эмнеден болгону, бул бардык эле мектептерде бүгүнкү күндө кампасы кышка толук керек болгон көмүр отундун бардыгын кампага жайгаштырууга мүмкүнчүлүгү жок мектептер бар. Алар убагы менен азайганда жана түзүлгөн өздөрүнүн келишимдин негизинде калган көмүрлөрдү кыш менен ала беришет. Бул жылда жасалып келген жумуш. Ошондуктан 58% десе, урматтуу мекендештер, чочубаңыздар. Бардык маселелер боюнча тендерлер өткөрүлгөн, каражат маселеси бөлүнүп берилген, график менен бардыгы өз убагында алынып келип жатат. Маселе 2-3 шаарда борбордук жылытуу системасы кошулган автономиялуу эмес мектептерде жаралышы мүмкүн. Себеби дегенде бул жерде, мына мисалы үчүн Бишкек шаарында ошол жылытуу сезонуна кирген убакта мектептерибизде ошо менен кошо жылытыла баштайт. Ошондуктан бул жерде могул эгер жылытуу боюнча маселе чыкса, күн сууп кетип, суук түшүп, мектептер, класстар суук боло турган болсо, бул боюнча мэрияларга атайын көрсөтмөлөр берилди. Мен ойлойм, бул жергиликтүү бийлик бул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп. Ошондуктан мэриянын кызматкерлери, тиешелүү кызматкерлер бул маселелерди азыртан ушул эске алышыңыздарды суранамын. Учурдан пайдаланып, мектептердин курулуш иштери боюнча кыскача маалымат берип кетсем, 2020 жылдын республикалык бюджетинен капиталдык салымдар беренеси боюнча каржылануучу объекттердин тизмесинде 97 мектептин курулушуна 958 миллион акча каражаты каралган быйылкы жылга. Анын ичинен финансы министрлиги тарабынан 748,5 миллион сомго акча каражаты бүгүнкү күндө толук каржыланды. Мындан тышкары бирдиктүү депозиттик счеттун эсебинен каржылануучу 15 мектептин жана аларга кошумча окуу корпустарынын курулушуна 2020 жылдын 1-сентябрына чейин 15 объектиге 395 миллион сом акча каражаты каралып бөлүнгөн. Анын ичинен 2020 жылы курулуш даярдыгы жогору болгон 3 объектиге 110,9 миллион сом акча каражаты каралып, толугу менен каржыланды. Булар дагы мына быйылкы жылы октябрь-ноябрь айында толук бүткөрүлүп берүү пландалууда. Белгилей кетсек, 2020 жылдын сентябрь айында тизмедеги бардык объекттерге дагы 238 миллион кошумча акча каражатын карап бердик. Максат ушул бүтүп бара жаткан мектептерди, социалдык объекттерди тез аранын ичинде ишке киргизүү, бүтүрүү иштерин колго алуу. Сауд Арабиясы фондусунун акчасынын эсебинен 27 мектептин курулушуна 30 миллион доллар акча каралган. 19 жылдан тартып 27 мектептин курулуш монтаждоо жумуштары жүрүп жатат. Жылдын аягына чейин 4 мектеп быйылкы жылга курулушу бүткөрүлөт деп пландалган. Буюрса бүткөрүлөт. Жалпысынан алганда, жогорудагы айтылган мектептердин ичинен 2020 жылдын ичинде 60 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоо түзөө иштери бүткөрүлөт. Республикалык бюджеттин эсебинен 53 мектеп бүткөрүлөт. Мунун 14-ü бүгүнкү күнгө чейин бүттү. Билесиздер, 12-си 1-сентябрга бүткөн. Андан кийин да бүткөн мектеп бар, дагы бүткөрүлүп атат. Кыскасы, республикалык бюджеттен 53 мектеп жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Бирдиктүү депозиттик счеттун тизмесинен жана мен айткан 3 мектеп бүткөрүлөт. Бул абдан чоң мектептер болуп эсептелинет. 1,5-2 миңге чейин балдар окуган. Сауд өнүктүрүү фондунун эсебинен 4 мектептин курулуш иштери бүткөрүлөт. Кийинки маселебиз республиканын аймагындагы эпидемиологиялык абал. Коронавирус пандемиясына байланыштуу биздин өлкөдө жалпы статистика боюнча бүгүнкү күндө 46,841 киши оору жуктурду деп эсепке алынды. Жаңы учурлардын саны күндөн күнгө көбүрөөк катталып жатканын көрүп жатасыздар.
Бүгүнкү сан жалпысы 172 болду. Анын ичинен ковидтин көрсөткүчү көбүрөөк болуп жатат. Бул 112си коронавирус, 60-ы пневмония болду. Буга чейинки биздин статистиканы байкасаңыздар, пневмония көбүрөөк болуп, коронавирус азыраак болуп жаткан. Мына коронавирустун көбөйүшү бизди абдан тынчсыздандырууда. Ошондуктан биздин кээ бир республиканын аймагындагы региондордо, өзгөчө түштүк региондору бул Баткен областы, Жалал Абад областы, Ош областында бүгүнкү күндө акыбал бир топ өзгөрүп баратканы байкалууда. Штабтын чечими менен ал жака атайын Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары менен кошо бир топ биздин аттуу баштуу жогорку деңгээлдеги тажрыйбалуу адистерди жөнөттүк. Ушул 3 областтагы биздин врачтарга, медиктерге жардам берип, ишти жүргүзүү боюнча иштерди уюштуруу үчүн. Ошол эле мезгилде оору мындан ары да сезондук грипп жана курч респиратордук оорулардын айынан коронавируска байланышкан эпид кырдаал күчөй турган болсо, анда баарыңыздарды мына паникага алдырбоого чакырамын. Өз убагында медициналык кызматтарга кайрылуу керек. Жайында билесиздер, издеп жүрүп, атайын подворный обход жасап, мобилдик топтор ким ооруп атканын аныкташ үчүн артынан кубалап жүрүп ушундай иштерди жүргүздүк. Көпчүлүгүбүз кенеген жокпуз. Көпчүлүгүбүз жашырдык. Ошентип отуруп ооруну өткөрүлгөнгө алып барганга дуушар болдук. Ошонун айынан мына июль айында, июнь айынын аягында Бишкек шаарында кээ бир региондордо элибизде паника башталды. Оору күчөп кетти. Көпчүлүк оорулар өткөрүлгөндөн кийин кайрылдык. Ошонун айынан мына бир топ элибизде абдан мындай жакшы эмес акыбал пайда болду. Коомдо убагында медициналык кызматтарга кайрылбай, кээ бирөөбүз үйдө дарылануу менен алек болдук. Дарылануу такыр болбой калгандан кийин, оорулошкондон кийин барып жогорудагыдай маселелер түзүлдү. Бул жолкусунда Кудай сактасын, мындан кийин бизде болбосун, болбогонго аракет кылып бүгүнкү күндө өкмөт иштеп жатат. Болтурбоого, эгер кокустан өзгөрүү боло турган болсо, ошонун жеңил желпи өткөрүүгө аракеттерди жасап жатат. Ошого байланыштуу баардыгыңыздардан дагы бир ирет суранып кетем. Өз убагында медициналык кызматкерлерге кайрылуу бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Жайында бул оору жаңы келип, биздин медициналык кызматкерлердин дагы мындай бул боюнча маалыматы аз болуп турган болсо, мына башыбыздан бир сере өткөрдүк. Бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлерибиздин дагы тажрыйбасы бир топ жогору. Мен ойлойм, мына квалификациялуу, жакшы медициналык жардам бергенге бүгүнкү күнгө мүмкүнчүлүктөр бар деп. Ошого байланыштуу паникага алдырбастан өз убагында кайрылып туруңуздарды суранамын. Дагы бир негизги маселелердин бири бул кайсы гана мамлекет болбосун оорунун күчөгөн мезгилинде дары дармектер боюнча маселе жаралды. Мына билесиздер, мына биздин кээ бир коңшу мамлекеттерде, башка дагы алыскы жакынкы мамлекеттерде дары дармек боюнча биздикине окшоп биринчи күндөрү ушундай дарынын жетишсиздиги байкалды. Бул эмнеден келип чыкты? Бул дары дармектердин тартыштыгы биринчиден, экинчиден ошол дары дармектердин тез аранын ичинде кайсы ооруга кандай дарыны колдонуу маселеси өзгөрүп тургандыгы, үчүнчүсү баанын спекулятивдүү түрдө көтөрүлүшү. Баанын спекулятивдүү түрдө көтөрүлүшүнүн бардыгына бизге жана паника себепкер болду десек болот. Негизги себепкер. Себеби элдин көпчүлүгү мына ошол дарылардын кереги бар жогуна же болбосо канчалык көлөмдөгө керектигине карабастан баягы ашыкча сатып алууларды да жүргүздүк. Бул дагы ошол дарылардын аптекаларда түгөнүп, кампаларда болгон дарыларды алып чыгып аптекага коюп сатууга, чыгарууга, региондорго жеткирүүгө арасындагы ошол жеткирүүгө чейинки убакыттагы болгон аралыктагы мына аптекаларда дарылардын жок болуп кеткендиги, дары жок экен, дары такыр жок, таппай атабыз деген паникалар менен баанын көтөрүлүшүнө, ошондой эле ошол элдин андан бетер паникага түшүшүнө алып келди. Буну жана жогоруда айткандай, бизде эле эмес, башка мамлекеттерде дагы ушундай маселелер жаралды. Ошондуктан бул маселеге дагы мен бул жолкусунда түшүнүү менен кабыл алып, биздин элибиз
жогорудагыдай же болбосо жайындагыдай маселеге мындай жол бербейт деп ишенемин. Азыркы учурдагы дары дармектердин камсыздалышы боюнча айтсак, бүгүнкү күндө ар бир фарм компанияларга дары дармектерди үзгүлтүксүз ташып келүү боюнча атайын департамент менен иштер алып барылып, жолго коюлуп, керек болсо башка бир мамлекеттерден алып келчү биздин фарм компанияларга шарттарды түзүп, өкмөттүк деңгээлде, мамлекеттик деңгээлге чейин ошолордун жумуштарына жардам берүү иштерин тынымсыз ошол жайдан бери иштер жүргүзүлүп келет. Кандай гана жардам керек болсо мамлекетте жасап жатат. И бүгүнкү күндөгү биздин фарм компаниялардын графиктеринде дары үзгүлтүккө учурабайт деген ишеним бар десек болот. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билгендей, мамлекеттик материалдык резервтер фондуна 65 аталыштагы дары дармектердин запасы даярдалып башталды. Бир тобу бүгүнкү күндө алынып бүттү. Дагы жаңы дарылардын түрлөрүн алуу боюнча иштерди дагы мындан ары да улантышмакчы. Ал эми ооруканалардын салынышы боюнча айта турган болсок, бул боюнча байма-бай маалыматтар берилип жатат. Бүгүнкү күндө Кудай буюрса басымдуу бөлүгү бүтүп калды. Мына 7-8 бүгүнкү күндө даярдалып, медициналык жабдууларды, мебелдери коюлуп, медициналык жабдууларды коюу иштери аягына чыгып жатат. Өкмөт эпидемиологиялык абалды туруктуу кармап туруу боюнча болгон аракетин жасап жатат. Бирок ушул абалды курчутуп чыңалууга чейин жеткирүүнүн ордуна мен баарыңыздарды дагы бир ирет чакырып кетем. Баарыбыз чогуу ынтымакташып аракет кылсак, Кудай буюрса кандай шарт болгон күндө дагы эл ичиндеги психологиялык, эпидемиологиялык абалды оңдоого бири-бирибизге жардам берсек, натыйжасы жакшы болорун биз көрдүк. Мына жайында бизде волонтерлор, башка мына биздин ишкерлер, активдүү жарандарыбыз абдан чоң жакшы жардамдарды беришти. Ошонун негизинде көптү көрсө көл болот дегенде баарыбыз чогулап, Кудай буюрса биз кыска убакыттын ичинде, башка мамлекеттерге салыштырмалуу кыска убакыттын ичинде жогорудагы түзүлгөн өтө оор шарттан чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эми мен ойлойм, бул жолкусунда дагы ошондой эле биз ынтымакты көрсөтүп, биздин кыргыз элибиздин өзгөчө башка бир мүнөзү бул ушундай кыйынчылык түшкөн мезгилде бири-бири менен ынтымакташып, эскини таарынычтарды унутуп, баары чогулап аракет кылып калган биздин мүнөзүбүз бар. Ошол мүнөзүбүз бизге жардам берет деп. Бул жолкусунда дагы Кудай сактасын, кандайдыр бир ушундай маселе чыга турган болсо, биз ынтымактуулугубузду көрсөтөбүз деген ишеничтемин. Ал эми жогоруда айткандай, өкмөт бардык шарттарды түзүп, каршы турууга иштерди жүргүзүүгө бүгүнкү күндө толук кандуу иштерди жүргүзүп жатат. Урматтуу мекендештер, негизги бүгүнкү айтайын деген маселелерим ушулар. Мен жогорудагы эпидемиологиялык ситуацияны элди коркутайын, же болбосо кандайдыр бир башкача бир үрөйдү учурган маалыматтарды берейин деген ой менен айткан жокмун. Мен ойлойм, баарыңыздар туура түшүнөсүздөр. Бүгүнкү күндөгү акыбал ушундай, ошого байланыштуу баардыгыбыз дайыма айтып келген шарттарды, эпидемиологиялык, санитардык, гигиеналык нормаларды сактоо, маскаларды тагынуу, бардык эрежелерди сактоо менен иш-чараларыбызды жүргүзсөк, бул боюнча биз байма-бай суранып келебиз. Дагы бир ирет учурдан байланып суранып кетемин. Ошондой эле бүгүнкү айтайын деген дагы бир маселе, бүгүн урматтуу мекендештер, жакшы күн, ата-эненин кадырына жете турган күн. Карысы бардын ырысы бар деп, улууну урматтоо, жана аларга сый көрсөтүү кылымдар бою калкыбыздын улуттук маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп келген. Улуу муун үчүн колдон келген аракеттерибизди жумшообуз бул күн менен гана эмес, бүгүнкү күн менен гана чектелип калбашы керек. Карылар дайыма колдоого жана жардам берүүгө муктаж жана ага татыктуу. Карыганда берсин дөөлөттү демекчи. Урматтуу улуу муундун өкүлдөрү, баардыгыңыздарга чың ден соолук, бейпилдик, бактылуу карылык, жакындарыңыздардын жылуу мамилесине бөлөнүп, узак өмүр сүрүүңүздөрдү каалаймын. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан жана өзүмдүн атымдан сиздерди 1 октябрь эл аралык карылар күнү менен куттуктаймын.
көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат Кубатбек Алчевич. Урматтуу телекөрүүчүлөр, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бүгүн сиздер кыргыз өкмөтү тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш чаралар тууралуу кыскача кабардар болдуңуздар. Бүгүн биздин сайттан айтылган сөздөрдү, айтылган баардык маалыматтарды сиздер биздин өкмөттүн расмий сайтынан, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы расмий баракчаларынан дагы окуп кабардар болсоңуздар болот. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.